турган тажиктер каерде жапты ошондо? Ошондо мына түшүн жапты. Ушул жердеби? Тажикстан менен болгон чек-ара чыгында дайыма Кыргызстан үчүн талуулуу маселелерден болуп келген аймак дал ушул өрөөндүн ичи. Бул жакта төрт көчө, көк таш, орто боз айылдары бар. 30 жылдан бери чечилбеген, 30 жылдан бери кабылбаган деген сөздү бүгүнкү күндө ар бир саясатчы, активист, блогерлер айтып жүрөт. Чынында 30 жылдан бери чечилбеген, элди кыйнаган, элди кан жуттурган маселе дал ушул өрөөндүн ичинде. Анткени мына ушул эгемендик алган жылдардан бери эки мамлекет мунасага келип маселени чече албай келип атат. Бул өрөөндүн маанилүүлүгү Кыргызстан үчүн абдан жогору. Анткени бүтүндөй лейлек Кыргызстан менен дал ушул өрөөн аркылуу, ушул жол аркылуу байланышат. Ал эми бүтүндөй Баткен шаары головной суу сактагычынан келип, агып келип, мына ушул арыктын ичиндеги суу менен камсыздалат. Мына ошондуктан бул өрөөндүн ичи Кыргызстан үчүн эч нерсеге алмашкыч деп айтсак болот. Гранеметин алып көтүдөгү мындай парага окшогону да винтилде. 27 январдагы чек-ара конфликтинде тажик тарап жай тургундар жашаган кыргыз айылдарын көздөй минометтер менен аткалаганы белгилүү болууда. Жергиликтүү элдин короо жайы күйүп, автоунаалары талкаланды. Аралыктан өткөндө, шу өрттүн арасынан өткөндө бар шоя калып немесин жоготкончу, өрттүн тагып түшүп калган да. Булар эми кандай? Берде бактын ичинде булар үйлөргө туралап атса керек анан. Энди аны билбейбиз, точно биз билбейбиз. Биз качып жүргөн жактан келген октор да бардыгы ошо келип неме болгондо. Тажиктер туш келди, кытыгы жашаган жерге ата берди. Ошондой болгондо бул өрттөр шагын разгон жоготкондо бул ойка түшүп калган да. Үйдө энди чай чекти, бир пеле чайсек, таш туруп баш салды. Алма бакты аралап октор өтүп атат кыздар. Небере чеберелердин башка машинага салдыктан дөңгө чыгарып коргонго алып кеттилер. Лейлеге. Биз азыр Тажикстан менен чектеш Орто Боз айылында турабыз. Тажикстандын баскынчылык аракети ушул жергиликтүү элди ар кандай кырдаалга даяр турууга үйрөттү, ыкчамдыкка үйрөттү. Кече күнкү 27 январда чыккан чырдадагы жергиликтүү эл айыл бала чакасын дароо эвакуациялап, өздөрү ушул коргончу жерлерге кирип, айылды коргоп турушкан. Чек-арага жакын айылдар тажиктердин мындай баскынчылык, мыкаачылык кадамын биринчи жолу көрүп жаткан жок. Мындан улам элдер менен сүйлөшүүдө күйүт, кайгы, атка минерлерге тарыныч байкалып турат. Эки элдин мамилеси да муздаган. Могу жерге сууга келгенде тажиктер буякта иштеп атса, сиздер көрүшүп, сүйлөшөт экенсиздер. Кадимде эле жүрөт экен. Карапайым эл кадимгиде жүрөт. Учурашып мындай мамиле барбы? Мындай мамиле уже где-то 10 жыл болду, үзүлдү. Мындай бири-бириңиздер көрүп калсаңыздар сүйлөшпөйсүздөрбү ошондо? Вообще сүйлөшпөйт. Мисалы мен тажик тилин 100% билем. Бирок сүйлөбөйм. Тыш деп болбойт болум. Ана ушул тыш болуп эле бирден эле чыгарат, бунан чака качкач анан бала чака өзүмө качат. 8-10 жаммын. Качам. Азыр келдим. Маркалымды көрөйүн деп келдим. Жашоом надер болду, мындай жашаш керек. Кыргыз-тажик чек-арасындагы конфликттен кийин эки тарап 29 январда экинчи рет жолугушуу өткөрдү. Эки өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчыларынын жолугушуусунда кырдаалды курчутпай жөнгө салуу маселесин талкуулашты. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов мурдагы эки тараптуу макулдашууларды аткарууну белгилеп, 2021 жылдын 1-майындагы кол коюлган номер 39 протоколду эске салууда. Анда Тажикстанды Ворх анклавы менен кыргыз айылдарын аралатпай жол куруу маселеси бар. Азырынча УКМК башчысы жолдун мамлекеттик статусу аныктала электигин билдирип, жакынкы күндөрү Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын ишинде караларын айтты. Варукка кете турган жолдун статусун мамлекеттик статус менен, мамлекеттик келишим менен аныктоо боюнча 39 протоколдо жазылган. Ошондуктан ушуну мына тез аранын ичинде ошол жолдун статусу кандай болот, ал жол кимдики болот, ким курат, кандай болот, ушунун бардыгын мамлекеттик мындай бир соглашение негизинде аныкталат да. Ушул боюнча мына мамлекеттик комиссия дагы иштейт. Мен ойлойм, тез аранын ичинде биз ушуну чечишибиз керек. Айрыкча бул жерде Тышкы иштер министрлигинин жумушу зор болот. Ошол маселени эртерээк жумушту аткарып берсе, андан кийин ошол жолдун статусу аныкталгандан кийин жолду салуу маселелери каралат.
Эске салсак, 27 январ күнү тажик жарандары 4 көчө участогунан Баткен менен Исфана Лейлекти байланыштырган жолду жапкан. Анын артынан тажик тарап ок чыгарып, натыйжада чек арада абал чыңалган. Бул жаңжалдын кесепетинен 13 кыргыз аскери ден соолугунан жабыркады. Тажик тараптан 2 жаран каза болуп, оны аргандай жараат алганы кабарланган. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Баткен.